Казакстандын Алматы облусунда кечээ эртең менен Алматы-Бишкек кан жолунун 84-чакырымында авария болду. Облустук полициянын маалыматына караганда Мазда үлгүсүндөгү унаа менен жүк ташыган унаа кагылышкан. Натыйжада жеңил унаадагы айдоочу баштаган 5 адам ошол жерде каза тапкан. Дагы 3 жаракат алып Жамбыл районундагы ооруканага жеткирилген. Каза тапкан адамдардын 3-сү жаш балдар экендиги маалым болду. Жол кырсыгына кабылгандардын тек жайы туурасында маалымат жок. Расмий маалымат боюнча Казакстанда жол кырсыгынан жыл сайын 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылат. Чүй облустук соту камактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19 августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал иш мыйзам чегинде каралса, Садыр Жапаров жакын арада эркиндикке чыгышы мүмкүндүгүн белгиледи. Адвокат буга чейин ушул эле арызды биринчи инстанция канааттандырбай койгондугун, анда 6 айлык мөөнөт өтүп кеткени шылтоо болгондугун белгиледи. Ал ошол себептүү жогорку инстанцияга арыз жазганын билдирет. 16 июлда Аламөдүн райондук соту саясатчы Садыр Жапаровдун мунапыска байланыштуу түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушун кабыл алган эмес. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 сентябрында бүтөөрүн. Ага мунапыс берилсе, абактагы мөөнөтүн 2023 жылга чейин кыскартууга болоорун билдирген. Япония Кыргызстандан аталган өлкөгө барчу мигранттардын санын көбөйтүүнү өтүнүп жатат. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. 7-9 август күндөрү Кыргызстандын Япониядагы элчиси Мирлан Арстанбаев Окинава префектурасына барып келген. Ал жергиликтүү бийлик, иммиграциялык органдардын, туризм департаментинин өкүлдөрү жана кыргызстандыктар менен иштеген мейманканалардын жетекчилери менен жолугушкан. Бийлик өкүлдөрү 1,5 миллион эли бар Окинавага жыл сайын 10 миллион турист келерин айткан. Кызмат көрсөтүү тармагына жумушчулар жетишпегендиктен Япония кыргыз бийлигинен эмгек ресурсун даярдап берүүнү өтүнгөн деп айтылат маалыматта. Ал арада депутаттар Кыргызстанга келген мигранттардан жылына 8 миллион сом пайда көрүү жолун көрсөтүп беришти. Бишкектеги башаламандыкта коопсуз шаардын камералары талкаланган. Алдын ала маалыматтар боюнча Вега компаниясы 4 миллион сом зыян тартты. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Башаламандык учурунда 7 апрель жана Аалы Токомбаев Чүй Кең көчөсү менен Ибраимов Чүй Кең көчөсү менен Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишиндеги видео байкоо жүргүзгөн жабдыктар талкаланган. Ал эми башкы прокуратура массалык башаламандыктан жалпысынан коопсуз шаардын 34 камерасы талкалангандыгын билдирген. Исфана шаарынын тургуну 20 жылдан бери эски пахталарды иштеткен цех менен элге кызмат кылып келүүдө. Күнүнө 600-700 килограммга чейинки эски пахтаны кайра иштетип чыгарышат. Алардын 1 килограммын 14 сомдон тазалап беришет. Ал эми тазаланган пахталарды 110 сомдон сатышат. Бул жерде иштеген жумушчулар күнүнө 400 сомдон акы алышат.